Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Супар онлайн радиосунун Супара каналында бүгүн бизде конокто Мурас этно театрынын негиздөөчүлөрү жана сценаристи, актриса эжекелерибиз бүгүн конокто. Мен тааныштырып өтсөм. Мурас этно театрынын негиздөөчүсү жана жетекчиси Омаралиева Бактыгүл эжеке. Ошондой эле Мурас этно театрынын ушул театрдын актрисасы Айдарова Нуржамал эжеке конокто. Андан кийин ушул театрдын сценаристи бүгүн бизде Курманалиев Жумабай. Ошо 3 биздин коногубуз бүгүн 1 саат бою сиздер менен бирге эфирде болмокчу. Андыктан 1 саат бою биз менен чогуу суроолоруңуздар болсо бизге Одноклассники, Instagram, Facebook баракчаларынан түз эфирдин астына комментарийлер менен кайрылып койсоңуздар, биз бүгүн түз эфирдеги конокторубузга сиздердин суроолорду, каалоо тилектерди, сунуштарды окуп бергенге даярбыз. Же болбосо биздин WhatsApp номерге 8925 805 98 99 номерине WhatsApp номерге кайрылып койсоңуздар болот. Андыктан биз менен 1 саат бою чогуу болуңуздар. Студиябызга дагы жолу куш келипсиздер. Ошол алгач эле дегенде ушундай суроо бергим келип атат. Негиздөөчүсү Бактыгүл эжеке, сизге ушу Мурас деп анан этно театрды түзгөнгө эмне түрткү болду, кандай максат менен ушуну ачып түзүп калдыңыздар? Ушу алгач эле ушундай суроону берейинчи. Рахмат. Биринчиден мен бизди көрүп жаткан бүтүндөй мекендештерге салам айтам. Бүтүндөй жакындарга, кыргыз калкыбызга кайсы жерде болсо дагы аман жүрүшсүн, саламатсыздарбы деп саламдашып кетейин. Анан эми Мурас театры тууралуу биз өзү 2018 жылы ноябрь айында иш-чаралар боюнча, сунуштар боюнча чогулуп калганбыз. Анда биздин театрдын биринчи түптөлгөндө 6 адам менен баштаганбыз да театрды. Бул иш-чара өтө жооптуу, өтө тапшырма берилген, сунушталган. Биз бүткүл дүйнөлүк тил майрамында бир жакшы образды алып чыгуу болгон. Мага сунуштап калган. Буну биздин элчиликтен, анан биздин Москва кайрыктар Адай окулунун жетекчиси Багат Папановдун сунушу болгон. Ошол кыргыз тил мамлекеттик тил майрамына бир образ жаратып, бир нерсени даярдап чыккыла деген. Ошондо биз түптөлүп ошол биринчи мына жанымда отурат Курманалиев Жумабайга чалып, анан бизде Бакытбек деген аябай таланттуу жигитибиз бар. Ал балага чалуулар болуп, анан Нерим Аранова деген кызыбыз бар, аябай калемгер, таланттуу, актрисалык жактан алдына эч кимди салбай жүрөт. Ошол кызыбызга чалуулар болуп, анан ушул мамлекеттик тил майрамында биринчи жолу чыкканбыз. Элге абдан жаккан. Мен өзүм дагы мындайча айтканда удовольствие алып дегендей орусча айтканда ушундай жакшы кече өткөрүп бергенбиз. Элдер туруп кол чапканда бизге кайрадан ушул кызыгуу пайда болду да. Анан кийинки чакырууда, сунушта дагы ошол мамлекеттик иш-чара боюнча чакыруу болуп, ушул группанын таркай элек болсо, дагы бир жакшы сценарийди алып чыкпайсыңарбы деген сунуштар түшө баштады. Анда биз кыргыз тил майрамында, алып чыктык. Биз биринчи мамлекеттик тил майрамында алып чыкканда Манастын уулу Семетейдин үзүндү даярдап ошону алып чыктык элдин алдына. Колдоолор абдан көп болду, жактыруулар абдан көп болду. Экинчи жолу сурануу менен чыктык. Экинчи жолу дагы ошол эле сценарийди алып чыктык. Анан кийин кызыгуудан кийин элдин суроолору көбөйдү. Анан бизге 3-чү жолу сунуш түштү. Ошол группа дебейли, сиздер абдан таланттуу балдар, кыздарым бар экен. Ушуну түптөп бир таркатпай эле театрга айландырып койсоң болчу да экен деген сунуш түштү. Анан өзүмдө дагы ушул мен бул кыргызча айтканда же орусча айтканда десек деле болот. Бул мечта көп жылдар жүрөгүмдө көйгөн бир ушундай бир нерсени иш-чараны уюштурууда бир кыргыз элибиздин негизи таланттуу калып келет экенбиз.
бул алыс жерде жүргөндө, мекенден алыста, тууган уруктан алыста жүргөндө көйгөйлүү маселелерди көрүп ойлонуп жүрчүмүн да. Ошол таланттууларды топтоп бир кече уюштурсам деп ойлоп жүрчүмүн да. Анан ошол сунуш мага абдан жагып калып, ошо театрга айландырышка туура келди да. Театр аты жок эле 2019-жылы иштеп жүрдүк. Аты жок эле ошол Семетейчилер болуп калдык. Биринчи Семетейдин сценарий менен чыккан үчүн. Анан сунуштан кийин эле бул Семетей сценарийден кийин бизде ошо Кыргыздын майрамында, анан Чыңгыз Айтматовдун 90-жылдыгында көп сунуштар менен бизге ошол группадагыларыбыз катышып, кийин сунуш аркылуу тил майрамында, Кыргыз тил майрамында 30 жылдык юбилейлик майрамында ошол ат коюу менен чыккыла деген сунуш кирди да. Ошондо биз өзүбүзчө топтолуп, группада көп талкуу жүрдү. Атын кандай койсок деген. Анан ат коюуда деле, бул балага ат койгондо деле бир ой максат менен коюлат да. Анан биз көп талаш тартыштар менен ортого сала туруп, аттардын ичинен биринчи базар дегендей биринчи талкууга жүргөн ошо Мурас деген ат баарыбызга жакты да. Бул эми ким тарабынан ошол тандалып калды? Мурас деп атты кандай максат менен тандалып калды? Ошол группада ага чейин биз Мурас болуп аталып, театр болгонго чейин группа болуп жүргөнбүз да. Семетейчилер болуп. Ошол Мурас болуп аталганда биз ар бирибиз катышуучулар өз оюбузду, өз тапкан атыбызды ортого коюп көрдүк. Анан ошол аттардын ичинен ким канча колдоо добуш алса ошол коюлмак болуп, анан биз тарых жагына да көп көңүл бөлдүк. Анан чогулуп сүйлөшүп отуруп, анан этно деген сөздү кошолу дагы. Этно анткени биз алыс жерде, жаштарыбыз көп эле биздин када салтыбыз, тилибиз унутуп баратат. Ошону колдон чыгарбай, эстен чыгарбай жаштарыбызга кайрадан чакыралы ушундай театрга деген үмүт менен, ой менен биз Мурас деген атты койдук да. Мурас этно элдик театр болуп өчүп калдык. 2019-жылдан бери абдан жакшы элдин кабыл алуусу, колдоосу жакшы. 30 ноябрда биз ачылыш концертибизди койдук. Анда деле көпчүлүгү көрүп көп болуп кетишти. Элдер место талашып, орундуктар жетпей, зал бир аз кичинерээк болуп, абдан элдин колдоосу абдан жакшы болду концертте. Ошондон бери Мурас этно театр болуп танып келатабыз. Ошо мына Мурас болуп аты коюлганга чейин жана Семетейчилер деп атпайсызбы? Ошо Семетейдин ушу образын жаратып атканда ушундай бир элге тартуулап атасыздар да ошол нерсеничи. Анан Семетейдин ролунда ким аткарды эле, ошону сценарийни ким жазды эле, анан бул эми баягы спектакль жана сахнадагы театрлаштырылган драмада айтканда туурабы? Ошол нерсени кандай жараттыңыздар? Ошол бул нерсеге кийим жагы бар, жана ар бир эменин тарыхый адамдардын же болбосо персонаждардын жана каармандардын ар биринин кийимдерин жараткан учур болот. Бул жагынан кандай маселелерге туш болдуңуздар? Эң жакшы суроо. Биринчи ушул образды алып чыгууда биринчи актер тандалыш керек экен да. Актер тандоодо образды жаратып алып чыгууда биздин сунуш, бизге болгон сунуш мамлекеттик тил күнүнө карата дегенден кийин биз ошол тарыхыбызды элге көрсөтүш болгондо, маселе биздин оюбуз. Ошол тарыхты алып чыгыш үчүн ойлонуп туруп, анан ошол биздин Манастын бир Манас айтуудан баштап көрсөтөлүк деген ой келип, биринчи Манас айтуу менен анан ушу Семетейден ойноп чыгалы деген ой келип, анда деле ошол 6 адам болуп баштаганбызды атпайсызбы? Анан эң таланттуу адамдар чогулуп калган экен. Баарын чогултуп, анан 2 эле түндө чогулуп иштеп чыктык ушул сценарийдичи. Анан образ жаратууда актерлорубуз аябай туура тандалган. Абдан жакшы алып чыгышты.
эл туруп кол чапканда мен көзүмө жаш айланды да ушул образды абдан сонун жаратып беришти. Мында Семетейдин немесинде ойногон, образында ойногон биздин ошол Кабылбеков Бакытбек деген таланттуу ар тараптуу жигитибиз бар. Ошол бала алып чыкты. Канекейдин образын Мээрим Арынова деген актриса кызыбыз алып чыкты. Дагы Бактыгүл деген эжебиз бар, аксакал эжебиз Чегирденин образын жаратып берди. Мында Жумабай Курбаналиев да абдан жакшы Семетейдин желдети болуп жакшы образ жаратып беришти. Ошол 6 адамдан түзүлгөн эле образ, сценарий элдин жүрөгүнөн орун тапты. Биздин Мурас театрыбыздын этно болуп түзүп калганда дагы ошол 6 адамдын, актёрдун, актрисалардын жараткан образы түрткү берди да, Мурас болуп аталып калышына да. Форма жагын айтып кетсек, форма биринчи проблемабыз болду, биздин чынын айтканда маселебиз болду. Анан ошол каражат боюнча аракет кылып, өзү группадагыларыбыз топтогонго бардык, топтодук, таптык, баарын тиктирдик. Биринчи жолу сахнага биздин актерлорубуз, ошол Мурас театрынын актерлору, актрисалары эң жогорку жарашыктуу кыргыздын улуттук кийимдери менен баатырыбыз Семетейдин формасын тиктирип алып чыктык. Ошондон ойлойм мен биринчи элдин көзүнө ошол формабыз жакшы көрүнгөн болуш керек. Форма адамдашты, форманын андан да жеткиликтүү актриса, актерлорубуз ашты деп ойлойм. Жакшы. Мына урматтуу мекендештер, кандай болбосун чет жакта жүргөн мекендештерибиз дагы ушундай ийгиликтер жаратып атканына азыр Бактыгүл эжекебиздин сөзүнөн өзүңүздөр угуп отурасыздар, көрүп отурасыздар. Сурооңуздар болсо, мына бүгүнкү биздин Супара радиосуна келген конокторубузга түз эфирден берсеңиздер болот. Биздин WhatsApp номерге жазсаңыздар болот. Же болбосо комментарий менен түз эфирден көрүп отурган бизде Instagram колдонуучуларыбыз, Instagramда көрүп отурган мекендештерибиз, же Одноклассникиден, же Facebook баракчасынан көрүп отурган мекендештерибиз жалпыңыздарды биз менен бир саатка чогулуңуздарды чакырабыз. Сурооңуздарды, каалоо тилектерди, сунуштарды болсо күтөбүз албетте комментарий менен же биздин WhatsApp номерге 8925 805 98 99 номерине жазып калтырып койсоңуздар, биз түз эфирден бүгүнкү биздин конокторубуз Мурас этно театрынын коллективи отурат. Суроолоруңуздарды күтөбүз, сунуштарыңыздарды, каалоо тилектериңиздерди күтөбүз. Бизде уже сиздерге жазган каалоо тилектер бар экен, мен окуп өтөйүн. Бизди көрүп отурган, лайк басып отурган мекендештерибиз, супер лайктарды басып отурган мекендештерибиз бар. Бакыт Кабылбеков жана эле сөз кылган. Сиздердин актер жигитиңиздер жазыптыр. Мурас этно театры алга дейт. 1 март концерти ийгиликтүү болсун. Эл театрга суусап турат бүгүн 13 билет саттым дейт. Алимбек Султанов, ассаламу алейкум, кандайсыз дейт. Бакыт Кабылбеков лайк басып сиздерге. Бул жакта бизге дагы жазган каалоо тилектер бар да, мен анан дагы тапканда дагы жазып окуп өтөм. Биз андан ары эфирде улантсак, бул жерде жанагы Бакыт Кабылбеков жазган концерт тууралуу сөз болсун. 1 мартта концерт берген жатыпсыздар. Биз дагы Супара каналы, Супара радиосу жалпы жамаатыбыз менен сиздердин ошо жанагы театрыңыздардын атайын ачылышында кызматта болгонбуз. Түз эфирден элге жеткиргенге аракет кылдык. Эл чындыгында театрга баягы руханий байлыкка, ошо азыкка муктаж экен. Уже көрүнө эле келатат. Ошон үчүн 1 мартта кандай форматта концерттер берген атасыздар? Анан бул тууралуу кандай даярданып атасыздар? Кеңири сөз кылып кетсеңиздер. Мен кечине айтып кетейин, анан кийин Жумабай менен Нуржамал дагы толуктасын. Буюрса, жалпы мекендештерде ошол биздин 1 март күнү жаздын биринчи кадамы жаз майрамына атайын уюштурулган кече учурдан пайдаланып, жалпы биздин мырзаларыбызды куттуктап кетели. Жалпы театрдын атынан майрам абдан жогорку деңгээлде кече белгиленди. Театрдын ичинде өзүбүздүн коллективибизде. Бул майрамды
концертте ошол 3 майрамды чогултуп туруп элди бир топтойлу деген ниет болду бизде. 23 февраль мекен сакчыларынын күнү, 1 март жаз майрамы, 8 март аялдардын эл аралык майрамы кошуп туруп, марттын 1 күнүн ошол туура деп чечип ошого белгиледик. Нейтральный дата. Өзү дагы абдан жакшы күнгө туура келип атат. Дем алыш күн, базар күнү болот. Бардык учурдан пайдаланып ушу мекендештерди чакырып кетем. Театр дегенден кийин театрдын ичинде көп нерсе бар да. Биздин театрдын өзүнчө аткаруучу актерлор группасы бар, манасчылар группасы бар, бийчилер группасы бар, андан кийин ырчылар группасы бар, конусчулар группасы бар. Бардык таланттуу десеңиз баары биздин Кыргызда экен да. Таланттуулар баары топтолгон. Башында биз 6 адам болсок, азыр 26 адамбыз. Бизде бир болуп калган туристтер. Биздин театрда 5 жаштан баштап 65 жашка чейинки аткаруучуларыбыз, ырчыларыбыз, актерлорубуз бар. Мен абдан кубанам. Таланттуулар дагы эле чалуулар көп. Мени кошуңуз, мени алыңыз дегендер көп. Буюрса биздин эшигибиз ачык, таланттуулар баары келип катышса болот. Анан концерт тууралуу дагы Нуржамал кошумчалап кетсем. Нуржамал деген сөз менен анда бул эфирди көрүп турган биздин мекендештерибиз айтасың, бактыгы дечи. Саламатсыздарбы, жалпы мекендештер, Кыргызстан, кыргыздарыбыз азыр ар жерде, ар кайсы мамлекеттерде, ар кайсы тармакта өнүгүп жүрөбүз бардыгыбыз. Биз деле ошо сиздер сыяктуу бул жакка ошо эмгектенгени келгенбиз. Анын эле аркасынан кайра баягы кыргыздардын жүрөгүндө бир ушундай бир талант дейбиз, эми талант дегенге татыктуубуз, бирок аны эми убакыт көргөзөт, бирок ырдайбыз, бийлейбиз, ушу элге бир кандай бир жакшы жактарыбызды ушу маданият тармагына бир аз да болсо кошумчалайбыз деген ойлорубуз бар эле жүрөгүбүздө. Жөнөкөй жумушты иштесек дагы биз андан кийин Жумубай аркылуу келип калдык бул жакка, чакыруулар болуп. Башынан айта кетейин, мен бул жакка келгенин себеби ошол балдарым аркылуу келип калганмын. Мен анда буларды сыртынан мындай эме жакшы элем мен, бирок мындай театр жөнүндө кабарым жок болчу. Мен балдарым, кыздарым ошо кыргыз тили үйрөндө сахнага чыгып ыр окуп манас айтып калышты. Анан ошондон кийин чакыруу түштү, бизге келип көрбөйсүздөр деп. Биз кубануу менен кабыл алдык, барып көрдүк. Булар мындайча айтканда үй бүлөлүк таланттар, балдары менен кыздары жакшы. Ошол Жумубайдын калем менен таандык ошо бир сценарий жазылып аткан экен, ошону келип көрүңүздөр деп. Андан ошо кызым аркылуу барып катышып дегендей, ошо Бактыбек айткандай бизден 1 жылдык кечебиз өтпөдү, ачылыш презентациябыз. Ошол жерден анан чыгып, ошо биз дагы үй бүлөлүк таланттууларга кошулуп, аракет кылып, ошо кыргыз маданиятына бир аз да болсо салым кошолу деп жүргөн учурубуз. Могу келе жаткан концертке дагы даярданып атабыз. Жалпы коллектив жана балдарым болуп, буга дагы даярданып, башка ишке да жетишип, концертке дагы аракет кылып жүргөн учурубуз. Жакшы. Анда эмесе биз бүгүн ошо учурдан пайдаланып, кече мекенди коргоочулардын күнү болбоду эле. Учурдан пайдаланып бүгүн биз ошо бүгүн сиздердин Мурас этно театрынын сценаристи, таланттуу жигитибиз ошо Жумубайды кече өткөргөн майрамыбыз менен куттуктайбыз. Ушул сиз Мурас этно театрына кандайча кошулуп, анан кантип иштешип калдыңыз? Анан жана Нуржамал эже айтып атат, Бактыбек эже айтып атат, жанагы сценарий боюнча сценарий жазыптыр деп айтып атпайбы? Сиз качантан бери ошо сценарий жазып жатасыз? Анан ошол Семетейдин азыркы 1 мартка коюла турган концертте дагы сценарийлерди
кыскача бир элге кызыктуу үчүн айтып өтсөңүз. Şu sizlerge tereң ыраазычылык билгизем, ушинтип биздин таланттардын үнүн элге жеткирип атканыңыздарга Рахмат. Экинчиден майрамыңыздар менен мырзалар өтүп кеткен. Ушу эл жерди коргоп жүрө бериңиздер. Анан Мурас театрына келип калганымдын себеби мен өзүм Москва кайрыктар адабий клубунда мүчөмүн. Ошол жерден Бактыгүл эже экөөбүз таанышып калганбыз. Бактыгүл эже сунуш кылган ушундай тил майрамы болот экен, чыгып аткарып бер депчи, мен көрүп атам деп. Ошол себептен келип катышып калганбыз. Анан сценарий боюнча. Сценарийде эми башында уюшуп, ар түрлүү маселелерди козгоп, кандай кылышыбыз керек, этно кылып, элдин эски унутулган каада салттарын, кийимдерин элге алып чыгалы деген ойлор айтылды. Анан эми театр болуп ачылгандан кийин баардыгыбыз эле таланттуу адам деп айтса болот, баардыгы ыр жазат экен, ырдайт экен. Анан сүйлөшүп ошол сценарийди өзүбүз жазалы деп келишкенбиз. Ошол немеде мен өзү ыр эле жазам. Анан сценарий жазып бир өзүмдү сынап көргүм келди. Анан жазып алып барып неме группадагыларга, немелерге сунуштасам, элдер жакшы көрүп аткарып чыгабыз деп ошентип аткарып чыгып калдык. Анан эми ал жерде меники драма жанры. Баягы элге сабак боло турган нерсени алып чыккым келди. Баягы ал жерде көп нерсе камтылган, 3 нерсе камтылган. Миграция темасы, тагдыр сыноосу биринчи чыкканыбызда. Анан ачык эле айтыш керек, баягы анча-мынча мырзалар, мен өзүм деле мырзамын, анча-мынча адамдар ичип кетип атышат, турмуштун оордугуна чыдабай, мындан деле түшүнүш керек. Ошол нерсени, бул театр деген элдин көзгүсү экен да. Элден эмнени көрсөң, ошону кайтара элге көрсөтүп, какой-то бир тарбиялык, ошону көргөндө ойлонуп, неме кыла турганчы. Ал жерде баласы калып кетип, бул жактан ыйлап, баласы ал жакта бирөөнүн колунда калып дегендейчи. Ошо ата-энеден алыс болуп, алар дагы баягы куса болот да, ошол нерсени алып чыккым келди, элге жакты, колдоду. Баягы турмуштагы эле нерсени көзгү сыяктуу көрсөттүк. Кудай кааласа, 1 мартта экинчи сценарийимди жазып чыгарып атам. Элдер колдоп атышат бардыгы. Себеби ал дагы ошол турмуштук немеден себеби көрүп атабыз, ал дагы ата-энелер алыста калып атат. Ошол темада Кудай каалса аябай иштеп атабыз. Чынын айтканда, бир немеден айткым келет. Бул театрды ачыш бул өтө чоң мээнет экен да. Бул ырчы болсо ырдайт, болду эле мээнети бар ар бир нерсенинчи. Айрыкча театр темасы бул өтө неме экен, алыскы жерде. Себеби баардыгы иштейт, билесиз бул жерде. Кара жумуш, кечкурун чогулабыз, аткарабыз таң учурдан пайдаланып биздин жетекчибизге, сизге да рахмат айткым келет. Себеби ар күндө ар кыял дегендейчи, 15-20 авызды ар күндө көтөрүп, баягындай эне катары дегендей. Ошо буюрса 1 мартта келиңиздер, күбө болосуздар. Өкүнүч деген сценарий жазганмын. Кудай кааласа буюрса сиздер өзүңүздөр эл тараза эл сынчы дейт, көрүп өз бааңыздарды бергенсиздер деп ойлойм. Рахмат. Жакшы. Урматтуу мекендештер, биз менен чоң болуңуздар. Бүгүн бизде конокто Супара онлайн радиосунда, Супара каналында Мурас Москвадагы баса белгилеп өтөйүн. Себеби бизди көрүп турган Кореядан мекендештерибиз, Америкадан, же Туркиядан, же дагы башка өлкөлөрдөн, Кыргызстандан көрүп турган мекендештерибиз бар. Москвада түзүлгөн Мурас этно театрынын коллективи, жамааты бүгүн бизде конокто отурат. Андыктан суроолоруңуздарды дүйнөнүн ар кайсы жеринде көрүп атсаңыздар дагы түз эфирдин астына комментарий менен жазып койсоңуздар, биз бүгүнкү биздин конокторубузга окуп бергенге, жеткиргенге даярбыз. Мен андай бул жерде бизге жазган мекендештерибиз жазган кабыл тилектер бар экен. Мен окуп өтөйүн сиздерге, жакшы бир кабыл тилектер бар экен. Жомарт Жедигеров, жана эле сиздер айтып аткан ушу сиздердин составыңыздарда экен. Алганыңыз дейт, лайк басыптыр, эң камана жигитибиз. Рахмат. Анан бизде көп эле мекендештерибиз көрүп, лайк басып отурат. Эми ара биринде
караганга убактыбыз кетип калды. Бакыт Кабылбеков так жазыптыр. Мурас театр жана керемет фольклордук тобу алга дептир. Өткөндө бизде түз эфирге керемет театр, керемет фольклордук тобу менен Гүлүп ажа келген болчу, Карашапа. Бир аз айтып өтөйүн. Азыр мен бул жакта калып электерди айтып өтөйүн. Фарида Айтыкулова деп биздин Facebook баракчабыздан жазып аткан эжекебиз. Салам Супара, Туркиядан көрүп жатам, таланттарга ийгилик каалайм дейт. Рахмат. Биз менен чогуу болуңуздар. Туркиядагы мекендештерибизге салам жолдойбуз биз дагы. Салам жолдойм мекендештерибизге деп жазыптыр Фарида Айтыкулова эжекебиз. Дагы мекендештерибиз жазган каалоо тилектерди, куттуктоолорду балким биз эфир аркылуу окуганга даярбыз. Анда эмесе биз эфирде уланталы. Ошо жанагы керемет тууралуу айтам деп аттыңыз беле? Анда сөздү улантсак тууралуу айтып кетейин. Баатан бери биз өзү театрыбызды таанышып атат, чынында тааныштырып атат. Учурдан пайдаланып, жалпы мекендештерде ошол маданият сүйүүчүлөрдү, ошо театр сүйүүчүлөрдү баарын чакырып кетем дагы бир жолу. Бул керемет фольклордук тобу мындан 2 ай мурда сунушташты эле. Ошол биз ачылыш концертибизди койгон жатабыз. Мурас этно театры менен фольклор тобу абдан шайкеш келет экен. Чогуу концерт алып чыгалы деген сунуш болду. Сагын Алмакулов деген агайыбыз бар. Бул жетектеп жүрөт азыр. Ал агайыбыз биздин театрга дагы биринчи ачылыш концертибизде өзүнүн зор салымын кошту. Режиссерлук жактарды көп жардам этти, көп кызматын өткөздү, эмгектенди. Агайга да рахмат айтабыз. Азыр ошол агайдын сунушу боюнча 2 Мурас этно театры жана керемет фольклордук тобу биргеликте 2 тилек, 2 талант бир тилек аттуу чоң программадагы майрамдык шоу концерт деп атадык. Ошол концертибиз мен ойлойм жогорку деңгээлде даярданып жатышат азыр. Биздин театр сценарий жагында өтө эмгектенип атат. Түн күн жок бизде эмгек. Буюрса эмгектин арты жакшылык деп коет. Бунун жакшылыгын, ийгилигин көрөбүз, буюрса ишенем. Анткени биздин 5 жашар ошо Манас айткан балабыздан баштап даярданып жатат да азыр. Бири качан болот деп сурап атышат. Аткаруучуларыбыз, ошол манасчыларыбыз бар эле. Ушул керемет тобуна дагы ийгилик каалайбыз. Буюрса биз колдоп ошол биринде чогуу концерт койгон жатабыз. Керемет тобу абдан жакшы даярдык көрүп атат. Азыр Гүлүп Карашапа өткөндө көрдүк, эфирге чыгып сүйлөп кетти. Эжени буюрса мекендештердин баары эле тааныйт деп ойлойм. Эже маданият жагында эң бир эмгек сиңген, эл тааныган эжебиз. Ошол керемет тобуна ийгилик каалап кетебиз. Биргеликте 1 мартта буюрса эң чоң жогорку деңгээлде концерт болот деп ишенем. Жакшы. Мен мекендештерге кайрылуу жасап өтөйүн андан. Урматтуу мекендештер, сиздер менен Супара онлайн радиосунда бүгүн бизде конокто Мурас этно театрынын жалпы жамааты, то есть жалпы жамааты дегенде туура эмес болуп калат, бирок атайын чакырганбыз. Негиздөөчүсү жана жетекчиси Омаралиева Бактыгүл эжекебиз, актрисасы бизде Айдарова Нуржамал эжекебиз, анан сценаристи Курбаналиев Жумабай бүгүн бизде түз эфирде конокто отурушат. Андыктан суроолоруңуздар болсо түз эфирден берсеңиздер болот. Комментарий менен жазып калтырып койсоңуздар, же биздин WhatsApp номерге 8925 805 98 99 номерине WhatsApp'тан жазып койсоңуздар, түз эфирден биз окуп бергенге даярбыз. Бүгүн бизде түз эфирибиздин спонсору, бизде Кыргызстанда Асма деген курулуш компания бар. Сиздерде кружкалар, бул биздин каналдын кружкаларынан чай ичип отурасыздар. Мен өзүм болсо ошо биздин бүгүнкү спонсорубуздун кружкасынан чай ичип отурабыз. Андыктан ошол Супара онлайн радиосунун бүгүнкү биздин демөөрчүсү Кыргызстандагы Асма курулуш компаниясы. Асма курулуш компаниясы Бишкекте курулуп аткан үйлөрүнөн алам десеңиздер, 2 комнаталуу, 3 комнаталуу, балким 1 комнаталуу батерлерди алам десеңиздер, бизге ошол кайрылсаңыздар болот. Мен телефон жазып коёюм. 8925 062 1638 номерине WhatsApp'ка жазсаңыздар,
курулуп жаткан Бишкектеги үйлөр тууралуу маалыматтарды алсаңыздар болот, же үйлүү болгуңуздар келсе түз эле ушул байланышка чыгып сурооңуздарды берсеңиздер болот. Же болбосо бүгүнкү биздин ушул конокторго түз эфирге байланышпай эле WhatsApp'тан жазып коюп десеңиздер 8925 805 98 99 номерине жазсаңыздар болот. Ал эми бүгүнкү биздин конокторубуз Мурас этно театрынын 1 марттагы концерти тууралуу мен сиздерге жарыя жасап кетейин. 1 март күнү 14:00 Волгоградский проспектте Сибирский проезд, дом 2, строение 5, стимул маданий борборунда саат 2-де түштөн кийин, түштө деп коебуз го биз. Сиздерди Мурас этно театрынын жалпы жамааты сиздерди күтүп алат. Жакшы маанай менен, жакшы иш алып кетесиздер деп ишендирип кете алабыз. Андыктан баарыңыздарды концертке Мурас этно театрынын атайын даярдап аткан жазгы маанайдагы, майрамдык маанайдагы атайын даярдыктагы концертине келишиңиздерди күтөбүз. Билеттер болсо аз калыптыр. Бизге дагы жетпей отурат азыр. 300 рубльдан элекен билет, андыктан азырдан байланышка чыгып алып койсоңуздар болот. Мен телефондорду кайталап өтүп кетейин. 8926 204 0073, 8967 045 42 72 же 8977 805 21 97 номерлерine WhatsApp'ка жазсаңыздар. Бүгүнкү биздин конокторубуздун өздөрүнүн WhatsApp номерин берип жатам. Андыктан билет алам десеңиздер, концертке барат элем десеңиздер, же жакындарыңыздарга бир жакшы бир белек болсун десеңиздер, билет алып сюрприз жасасаңыздар болот. Андыктан сиздерди Мурас этно театрынын концертине 1 март күнү саат 2-де стимул маданий борборунда Волгоградский метросунда жайгашкан Сибирский проезд 2 дом, строение 5 адресте биз сиздерди күтөбүз. Супара каналы, Супаранын жалпы жамааты дагы ал күнү биз Мурас этно театрынын кызматында болобуз. Андыктан келиңиздер, бизди күтөбүз. Бул жерде мекендештерибиз сиздерге жазган калоо тилектер бар экен, мен окуп өтө берейин. Так, Чымберди Эргешев дейт. Тукман кет, жакшы маанай каалайбыз дейт. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Таштемир Мусаев деген биздин бир агаларыбыз бар да, Facebook'тан жазып жаткан мекендештерибиздин калоо тилектерин окуп атам мен сиздерге. Сиздерге салам жолдоп атат. Салам. Айнаш Козубаева деген биздин Аян театрынын жетекчиси. Сиздерге бир азыр калоо тилек жаздыр, окуп өтөйүн. Мурас театрына албан ийгиликтер, чыгармачылык жеңиштерди, жаңы жетишкендиктерди каалайбыз. Сапарда болгонуңузга байланыштуу түз эфирди көрө албай жатабыз. Интернетте жок жерде болуп калды. Самара шаарынан салам жолдойбуз. Айнаш эже, сиздерге дагы ийгиликтер менен кайтыңыздар. Сиздер дагы Нурия Малабекова деген дагы бир Facebook колдонуучу эжекеңиз жазыптыр. Эми ишини таптым деп жазыптыр. Кимге жазган белгисиз, бирок сиздерге деп каалап атат. Мен эң жакын болот. Ийгиликтерди каалап, мына ушундай мекендештерибиз сиздерге жакшы калоо тилектерди жакшы маанай тартылып отурат. Андыктан сиздерден ушул бизди көрүп отурган Instagram баракчасынан, Одноклассники жана Facebook соц тармактарынан көрүп отурган мекендештерибизге бир жакшы бир маанайда бир өр окуп бересиздерби же ырдап бересиздерби, анан эфирди улантсак. Себеби мекендештерибиз бул таланттуу адамдар келип эле жөн эле сүйлөп кетти дебесин. Же балким жанагы сиз жашап өзүңүз театрда сахнада аткарган ролдордон аткарып берсеңиз. Макул. Урок берейин, биринчи. Кандай урокпуз? Мен баса айта кетейин. Бул бүгүнкү биздин конокторубуз баардыгы үчөө тең жаш таланттар десек болот, жаш калемгерлер, жаш акындар деп коебуз негизи. Жөнөкөй адамдар эмес. Сценарийин эле өздөрү жазышып, ырларын эле өздөрү жазышып, өздөрү кол иштетип, өздөрү эле чыгышат. Таланттуу адамдар бүгүн биздин конокто. Анда эмесе биз бүгүн таланттуу бүгүнкү биздин конокторубуздун өздөрү жазган чыгармаларынан дагы көрө болобуз. Анда эмесе сөз сизде, Жомон мырза. Бүгүн темасы өгөй болуп баратабыз. Мен көбүнчө ошо драматический баягы ырлар жазам, то есть жашоо ошондой болуп баратпайбы? Өгөй болуп баратабыз. Кыялдан жакшы жашоо байлык курат.
башка элге таркап кеттик кайырчылап. Жашоодо кыргыз болуп жаралсак да, өз эмес, өзгө жерде өмүр улап. Бабалар баскан издер калып кетти, кайран эл бакыт издеп аалам кезди. Кыя албай турсак дагы бүт баардыгын, аттигиң кара курсак бизди жеңди. Ата эне баккан ошол 10 баланы, турмуштун болсо дагы зор талабы. Бактылуу толук бүлө өз жеринде, жашаган түгөл болуп төрт тарабы. Улайдан там салышып шүгүрдешип, дыйкандар жерден алып ырыс кешик. Ынтыңа кулу коңшу кең пейилдүү, тапканын тең бөлүшө коюп жешип. Ыраазы болом ошол аталарга, ынанам болуп жаткан каталарга. Issык чай куюп берип олтура албай, ата эне алыс калып санааларда. Учурдун талабы деп шылтап коюп, уул кызды башкаларга таштап коюп, укмуштай жакшы жашоо курган менен баарына баратабыз өгөй болуп. Укмуштай жакшы жашоо курган менен өз журтка баратабыз өгөй болуп. Жазылган эмоционалдуу мындай жазылыптыр. Мен ушундай кабыл алдым. Чындыгында азыр заман ушул сиздин ырыңыздай бар эле алда ата-энелерибиз ушундай же биякта жүргөн мекендештерибиз ушу кара курсактын айынан ушуга багынып калды. Өзүбүздүн каарманыбыз жерде жүрөбүз. Бирок ошол нерсени баягы жеңиш үчүн дагы да болсо эмне элдерге руханий байлык, руханий азык тартуулаган сиздер отурасыздар экен. Анда эмесе биз Нуржамал эжеге дагы көңүл буралы. Кандай образ? Ошол тагдыр сыноосу деген чыгарманы алып чыкканыбызда буга кеңири токтолсок да болот. Мен ошо бир аз токтолуп өтөйүн. Бул өзү негизи бул жана Жумаев мырзайым айтып өткөндөй, бул биз ошол тагдыр сыноосунун каарманы, бул жашоодо каарман болдук биз өзүбүзчө. Вот ошону эле элге алып чыктык. Ошон үчүн бизге аябай жеңил да. Бул жерде көп деле жасалмалуу нерсе жок. Кадимки эле биздин жашообуз болгон. Көп эле кыргыздын башынан өткөн. Бул керек болсо ошо тагдыр сыноосундагы ошо кичинекей жаш кызды аткарган менин өзүмдүн кызым Анжелика. Ошого биринчи ушул чыгарма жөнүндө айтканда окуп бериңизчи деди. Окуп туруп айтты. Эгер ушул кайра бактылуу болуп, ата энеси менен баардыгы биригип жашап калса, мен макулмун, аткарам деди. Анан эмнеге десем, коюңчу апа, биз аябай кыйналбадыкпы? Ушул мезгилдери бири-бирибизди сагынып, сизди биз аябай сагынган күндөрүбүз аябай көп болду. Атамыз сагынат элек дегенден кийин анан чын эле карап көрсөк, бул ошол сценарийдин каарман экенибизди мен ошондо билдим. Жумаев сонун кылып иштеп чыгып, бактылуу болосуңар, кайра биригесиңер дегенден кийин Анжелика катышып, ошол жерде ушунчалык бир мындай абдан жакшы алып чыгып берди. Өзү кичинекей болсо дагы. Кээ бирде аткарган учурларда жолуккан сайын эле ыйлай берди го. Өзү кошулуп ыйлап турду. Аябай ыйлап, байкуш кызым мына тамырлары чыгып аябай болуп кетип атты. Эмоция Образда. Келечекте чоң актриса чыгат. Кошумчалап кетейин. Буюрса. Канча жашта? 5-класс быйыл. 11 жаш. Жаш. Кайра айттым өзүм да, кызым, сен мынчалык күч келбе, жөн эле аткар, жөн эле сыртыңан актриса эле болуп кой. Актриса ошондой десем, жок апа, бул менин башымдан өткөн. Мен атамы сизди абдан сагынып, эжем болуп, баянман болуп, аябай ыйлаган күндөрүбүз көп болгон деп аябай бир сонун ойлоп чыгып берди. Эми бул бир эле биздин башыбыздан өткөн жок да. Канча адамдын, канча апалардын, канча балдардын сагынычы, кусасы ошол алып чыкканда дагы адамдар ушунчалык сагынагай айтмакчы. Ой, мен залды карасам төгүлүп эле ыйлаптыр баардыгы. Бир мындай жөнөп турган адамды көргөн жокмун деп ушунчалык ыйлап
жакшы кабыл алышты. Эми бул биздин максат мындай элди ыйлатуу эмес, ошол балдарыңарды алгыла мүмкүн болушунча жашоо шарттуу оңдоп балдар менен бирге болуп ата-энелер бардыгыбыз чогуу бактылуу жашайлы деген максатты алып чыктык. Азыр биз дагы ошо убагында кыйналган күндөрүбүз артта калып, азыр 3 балам менен, жолдошум менен биз Москва шаарында чогуу турабыз. Башта биздин башыбыздан ошондой күндөр болуптун. Азыр жакшы баарыбыз чогуу ушу Бактыгүл Түптөгөл театрга келип, балдардын да өнөрлөрү өрчүп, жакшы ушундай бир аз да болсо элге, жерге пайдабыз тийет деген үмүттөбүз. Ошол жерден бир кыска хозяйка деп коет бизде. Москвада бул башка шаарда деле бар болуш керек, бирок бизде ушу хозяйканын ролу өзгөчө да. Биздин деле башыбыздан өтүп, убагында мен деле квартирант болдум. Убагында хозяйка болдум. Вот ошол жерден бир кыскача үзүндү. Хозяйка абдан зар, тилзар. Бул акчаны алып кел, давай бер деш керек, ошондой. Азыр деле ошондойлор бар. Ошол жерден Oldu böyle kalın. Ооба, патрулят катерин. Мындай. Алып келем. Ай, кандайсыңар? Квартплата кана? Топтодуңарбы? О, мен дагы деле топтой элексиңерби? Эмнеге топтой элексиңер? Таштан ичет дейт да. Таштан ичсем мага эмне? Менин кандай ишим бар? Таштан менен эч кандай ишим жок. Же акчаны төлөбөсөңөр, бошоткула квартираны. Мен эч кандай таштан менен ишим жок. Уктуңарбы? Тез топтоп койгула. Болбосо квартираны бошоткула. Сөзүм жок, уккум да жок. Уктуңарбы? Болду, менин сөзүм бүттү. Görüntüler çekip yapacağım. Ошондой. Москвада чыгып Айтчатчы. Көп айтчы. Бул интервьюдан кийин сени квартирага эч ким сурабай койбосун. Өзү бирок эми квартиранда андай эмесмин. Мен ушудан да уламды айтам да. Өзүң эле берип койгула, квартираны дейм. Эч мени суратпагыла деп. Ансыңарда менин көпчүлүгү эле хозяйка келди да, жанагы мына акча сурайт да хозяйка дешип тамашалашып калышып. Ушундай элге алып чыгып ушул нерсени жеткизүү керек болду. Колдон келишинче ушу аракет кылып атабыз. Муну көргөндө концертке киребиз, алсабыз билеттин акча төлөп койгон депти. Келе бериңиздер, мен абдан мээримдемин. Жакшымын, келе бериңиздер концертке. Урматтуу мекендештер, ушундай образдарды жаратып аткан биздин бүгүнкү конокторубуз ушундай таланттуу инсандар отурат. Андыктан суроолоруңуздарды, кабыл тилектерди, сунуштарды, балким мен дагы актриса же актер болот элем, же ырдайт элем, мен дагы талантым бар, таанышым жок дегендер болсо келиңиздер. Себеби ушундай майда кичинекей нерседен анан жогору жакка умтулганга болот. Албетте таланттуу инсандарды бүгүнкү биздин конокторубуз сиздерди кабыл алууга даяр. Мен WhatsApp номерлерди айтайын, жазып алыңыздар. 8926 204 0073 же 8967 045 42 72 же 8977 805 21 97 номерлерине WhatsApp'tan жазсаңыздар, бүгүнкү биздин конокторубуз Нуржамал эжеке, Бактыгүл эжеке же Жумабай мырза бүгүнкү сиздердин ушул балким таланттуу инсандар болсо, актриса, актерлор, комуз чертем, гитара чертем, ооз комуз чертем же акробатмын же дагы бир башка таланттардын ээсимин дегендер болсо, сөзсүз түрдө кайрылсаңыздар, балким сиздер ушул группага кошулганга насип буйраттыр. Сиздерди күтөбүз, эшигиңиз ачык, келиңиздер. Келиңиздер, ар дайым эшигиңиз ачык деп айтып атат. Мен дагы кайрылуу жасап өтөйүн, себеби мекендештерибиз сиздерди көрүп отурат, анан булар неге келиптир дебесин. Бул мекендештерибиздин арасында ушундай
таланттуулар эртең ушул концертке келгенде балким өздөрү сиздерге жүзмө жүз көрүшүп учурашып калатыр. 1 март күнү Волгоградский проспекте, метро Волгоградский проспекте, Сибирский проезд, 2-дом, 5 строениеда, Стимул маданий борборунда саат 2-де концерт болот. Келиңиздер, күтөбүз. Биз ошол жерде тартабыз кайры эле. Билеттер баасы 300 рубльдан экен. 300 рубль бул жөн эле бир чай ичкенге деле жетпей калат экен. Андыктан ошо бир руханий азык алып кетсеңиздер дагы жаман болбойт. Өзүңүздөргө гана пайдалуу деп айтып кете алабыз. Суроолоруңуздар болсо сөзсүз түрдө комментарий менен биздин түз эфирдин астына жазып коюшуңуздарды суранабыз. Анан ушул жерден мен Одноклассникиден, анан Инстаграмдан жазып жаткан мекендештерибиздин суроолорун мен көрө албай атам. Операторлорубуздан суранып кетип элем. Балким суроолор болсо, кабыл тилектер жазып аткан болсо, мага жеткирип бергенге аракет кылсаңыздар, мен түз эфирден бүгүнкү биздин конокторубузга окуп бергенге даярмын. Бул жерде сиздерге жазган дагы кабыл тилектер бар экенин дагы окуп өтөрөйүн. Райымбек мама Сейитов дейт. Ийгилик каалайын деп салам жолдоптур. Салам. Так, анан дагы бул жерден сиздерге дагы кабыл тилек бар эле. Бакыт Камылбеков жазыптыр дагы. Бактыгүл эже, Нуржамал эже, Жумабай, чыгармачылык ийгилик каалайбыз дейт. Рахмат. Сиздерди көрүп отурган мекендештерибиздин арасында бир канча элдер сиздерди совместный просмотрда көрүп отурат. Америкадан көрүп отурган мекендештерибиз бар экен бул жерде. Кореядан көрүп отурган мекендештерибиз бар экен. Кыргызстандан көрүп отурушат, Москвадан көрүп отурушат. Урматтуу мекендештер, суроолоруңуздар болсо дагы да болсо кайрылып кетебиз. Кабыл тилектериңиздер болсо жазып койсоңуздар, биз түз эфирден окуп бергенге даярбыз. Анда эмесе эфирди уланталы. Мына керемет фольклордук тоо деп айтып өттүңүздөр. Анан ошо керемет фольклордук тоо менен сиздер качантан бери иштешип атасыздар да. Анан сиздердин мына 1 мартта боло турган концертиңиздердин программасын мындай болжолдуу түрдө билсек болобу бизге? Кызыктуу болот да. Эгер сиздер театр жагын алып чыксаңыздар, концерт жагында кандай болот деп айтам. Эң жакшы суроо. Бул керемет фольклордук тоо жакында эле түзүлдү. Жакында түзүлүп, ошол бизге сунуштап биргеликте концерт алып чалды. Өзү башында булар ачылыш концертин коймок болуп аткан. Анан бизди конокко чакырып атышкан. Анан кайра ойлонуп, макулдашып, ошо чоң эле концерт коелу деген жыйынтыкка келдик. Жыйынтыкка келип, программалар түзүлдү, биргеликте сүйлөшүлдү. Фольклор топ ырчылар болгондон кийин булар бир эле ыр жагын эме кылбастан силер алып чыгасыңар деген жыйынтыкка келип таштап койгон жокпуз. Мурас этно театрында айтып атпаймынбы, бизде ар түрдүү тармакта топ бар да. Комузчулар, ырчылар, актерлор, аткаруучулар бардыгы даяр бийчилер. Ошон үчүн Мурас этно театры бул керемет фольклордук тоонун биринчи колдоо түсү деп айта алам. Биз колдоп, ошол топтун ачылыш концертин, элге таанылуу концертин чогуу биргеликте биздин темабызды дагы ошол мен сунуштап көрдүм. Фольклордук топтун жетекчилерине 2 талант 1 тилек деп койсок кандай дейсиздер деп. Фольклор топ, театрдык топ экөөбүздүн тилегибиз бир эле болуп атат да, шайкеш келип атат. Мени абдан жакшы кабыл алышты, макул болуп, анан ошол темада концерт уюштурулуп атат. Кызыгуулар өтө көп болуп атат. Личкаларыбызга чалып атышат, жазып атышат, WhatsApp номерлерге кандай концерт деп. Концертибиз ар түрдүү тармакта. Бизде театр сценарий жагы бар, бий алып чыгылат. Эң кызыктуусу келгенде арманда, келбегенде арманда калат десем болот. Өзгөчө бир сценарий иштелип чыгып атат. Азыр 7 областтан сулуулар келмекчи. Бул өзүнчө бир жашыруун бир сыр болсо, ошол кызыккандар келип, ар бир областтын ошол мекендештер
ар бир областтан келген сулууларды келип колдоңуздар. Абдан кызыктуу программада өрбий конкурстар бар. Ар кандай ошол 300 билет, эми 300 деп биз бул акча жыйнаштын жолун ойлогон жокпуз такыр. Ошол жалпы мекендештердин баардык жагын карадык. Кыйналбасын деп билет басында 300гө ойлонуп атып араны чыгардык. Мурункусунда биз бекер концерт койдук. Билети жок эле бекер элди чакырдык. Мында ошол 300дү да ойлонуп атып койдук. Анткени биз азыр Россиянын маданий борборунда концерт коюп атканга арендасы үчүн эле билет басып ойлошко туура келди. Мурункусунда биз Мурас театры өзү демөөрчүлүк кылып, бизди демөөрчүлөр колдоп, бул өзүбүз фондубуздан акча төлөп бекер элди чакырып концерт коюп бердик. Концертибиз. Мында керемет фольклордук тобу биргеликтөө үчүн эл абдан көп болот деп ойлойм. Буюрса күтөбүз. Ошон үчүн чоң зал алынды. Залдын арендасы үчүн гана 300 деген баа коюлуп калды. Ошол фольклордук топ жакында түзүлдү негизи. Буюрса келечеги кең болсун. Ошол фольклордук топтун жетекчилерине дагы жалпы мүчөлөрүнө ийгилик каалап кетмекчибиз. Биз менен дайыма бирге болуңуздар. Биз сиздерди колдойбуз. Дайыма айткан сунуштарыңыздарды колдойбуз. Иш алып барууга дайым Мурас театры даярбыз. Жакшы. Бизде бул жерде бир мекендешибиз кабаттылык жазыптыр. Гүлжамал Кайыпкулова деп экөөбүз бар. Ийгилик каалайм деп сиздерге. Рахмат. Мына ушунча аракет бар, ушунча бир дагы энергиябызды жумшап атасыздар. Убакыт деген Москвада билесиздер, аябай дефицит. Жетишпей жумуштан чыгып, анан даярданабыз деп атпайсыздар. Анан ушундай көйгөйлүү бир маселелердин бири эмеспи мындай чет жакта жүргөн үчүн сиздерди мындай демөөрчүлөр барбы колдогон ошол эртең ошол стимул маданий борборунун ошол арендасын төлөшкөнгө, же болбосо сиздердин жанагы формаларга, же болбосо сиздерди мисалы репетиция учурунда күнүгө бир репетиция кылган учур болот деп атпайсыздарбы? Анан сиздер каерде даярданып жатасыздар? Эң бир жакшы суроо. Ошол биз баарыбыз бул жерге ошол өзүбүздүн мекенибизден алыска ошо тириликтеп келгенбиз да, баарын туура түшүнөбүз. Ошол тириликтин арасында дагы ичинде кайнап аткан таланттуулар көп экен да. Ошол бүт таланттуулар чогулган. Мен бир адамды да зордоп алып келип кошкон жокмун. Баардык калып өзүлөрүнүн ички дүйнөсүнүн каалоосун аткарган гана келишип атат биздин театрга. Анан театрда бүт таланттуулар болгондуктан бизде театрда уруш жаңжал, бири-бирин көрө албастык деген, мындай түшүнбөчүлүк деген жок десем болот. Азырынча жок бизде, анткени баардык таланттуулар бири-бирибизди абдан жакшы түшүнөт деп ойлойм да. Ошондуктан биздин буюрса ишибиз алдыга жылат деп ойлойм. Бири-бирибизди абдан жакшы түшүнөбүз. Жумуш болгондон кийин жумушту туура түшүнөбүз. Ошондуктан биз мен азыр ошол театрда бир аткарыла турган образ бар, ролго. Экиден актриса, актер даярдап атам. Анткени график жумуш туура келбей калып атат да кээде. Графигине туура келбей калганда жумуш биринчи очередь бизде биринчи орунда жумуш турат. Анткени үй бүлө багуу, каражат табуу биринчи проблема баарыбызда. Ошону туура түшүнүп, капачылык кылбайбыз, туура түшүнүп туруп, ошол бир эле ролдо эки адам чыкканга аракет кылып атабыз да. Эки актриса, эки ырчы дегендей баарын экиден даярдап атам азыр. Ошон үчүн запас бири жумуштан графикке туура келбей калат, экинчи актёрубуз ойноп кетип атат да. Ушул жагын неме атабыз. Анан репетиция биринчи маселе, ушул биздин проблемабыз. Бизде демөөрчү жок азырынча. Биздин өзүбүздүн чакан фондубуз бар театрда. 200дөн башталат. Ким каалаганча мындай өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө карап акча котормой. 1000ден төлөйбүз, 1000ден жабабыз, 500дөн, 200дөн ошол мүмкүнчүлүгүбүзгө карап топтолгон акчаны ошол жумшап атабыз.
Анан азыр биринчи биздин демөөрчүбүз мен өзүм бир тууган эжем жездем өзүлөрүнүн ошол жашаган бир зданияны кайтарышат, жумуш ошол жерде, жашоо ошол жерде. Эң бир чоң бизге демөөрчүлүк кылып аткан өзүм жездем, ошо Батыркулов Афзали деп. Ошо жездеме да чоң ошо рахматымды айтам, жалпы жамааттын атынан айтам. Ошол ысык чайын берип, бизге биринчи эле проблема ошол болуп атат. Кафелерге кээде суранабыз, күнүзү келгиле дейт, күнүзү жумушта болобуз. Түнөлөр барабыз, чыккыла местаны бошоткула, аш жегеле дейт, болбосо чыккыла дейт. Анан биз аш жегибиз келбейт, ырдагыбыз келет. Ошол учурларда жездем демөөрчүлүк кылып, залды бошотуп берип, чоң залды биз эркин даярданып атабыз азыр буюрса. Ошон үчүн мына концертибизге да эркин кече 2 күн дем алышты. Абдан сонун залын бошотуп берип, абдан сонун даярдандык. Эргүү алдык да кечеги даярданууда. Каалагандай жүгүрүп, каалагандай басып, каалагандай кыйкырып атат. Анткени бул жерде кыйкырып да ырдай албайбыз, сүйлөй албайбыз, билесиңер. Ошо хозяйка келет деп. Хозяйка кууп чыгат деп коркуп турабыз. Кызыктуу бир эмени айтайын азыр. Хозяйка көргөн болуптурмун эмендечи. Сиздер Кыргызстан алып калган беле. Анын жана анонс кетиребиз деп атпадык беле. Бизде эфирдин шарты боюнча ушундай да баягы түз эфирге чейин бүгүн бизде коноктор деп жарыялап турабыз да. Баягы күнүгө келе турган конокторду, эфирге келчү конокторду бир 5-6 саат, 4-5 саат мурда ошо атайын. Бүгүн бизде коноктор булар болот, бул адам болот деп беребиз. Анан сиздер жана кимдер келет деп атканда сиз берип атпайсызбы? Дагы бир адам бар дагы. Жана бул жерде операторлорунан суранып атпаймынбы? Дагы бир адам бар экен, кошпойгула сен. Хозяйка. Хозяйка бар да. Москвада концертке келген бар таанып. Хозяйканы калдым мен. Ошон үчүн хозяйка 1 март күнү концертте күтөт. Келиңиздер күтөм. Урушпайм деп койчу. Урушпайм, жакшы Сен көрөм. ошо урушпасын деген ойдомдай. Жакшы дагы бир образ жаратып бериңизчи. Кандай Балалар сүйкүмдүү. келет. Мындай мындай чакырып же ырдап бересизби мындай. Сизде анан барсак эми хозяйка уруш берет келип калышасыз. Ошо чын эле. Ошол Мадина айым айтат да, бул ошол концертте урматтуу мекендештер коркпой эле келип атасыздар. Бул хозяйка билет саткан жерде турбайт. Бул актриса зал күнү бошобойт, сиздерди жакшы күтүп алат. Нуржамал өзүң да кайрылып жасап кой. Кудай буйрса, келиңиздер. Мен ал күнү хозяйканы эмес, аябай бир патриот, сонун бир кыздын ролун алып чыгам. Сонун бардыгы жакшы, көңүлдүү болуп келиңиздер. Эми бирок бир жагынан мен кайра кубанып атам да, себеби мен ошончолук баягындай зар хозяйканы жеткизе алып келепчи. Ой, кээинки кыздар, жаштар болсо кийин мага кезиккенде айтышты да, биз сизди биринчи көргөндө ушунчалык зар, ушунча метам экен да. Омей деп сүйлөй албай аткан. Кийин көрсө сиз бүлүп эле жүгүрүп турсузбу деп. Анан эми роль да. Ошого жеткиликтүү кылабыз деп аракет кылабыз. Ошо жеткенине мен абдан кубанычтамын. Келиңиздер, мен аябай сүйкүмдүмүн. Бир роль аткарып бересизби же бир ырдап берсеңиз, анан мен калып өтөйүн. Анан сурообузду угантабыз. Эми бул жерде аябай сүйкүмдүү, моундай сонун рол пока келе элек. Ошо аябай зар ошондой рол келет да. Эми балдарыма үйдө аткарганда ролдорум аябай эле жумшак. Балам меркелетип атканда бир чыгарып берип коеюн, жакын ошол чыгат. Баяманым, балам, жакшы көрөм сени. Алтын балам менин. Аллахым колдосун сени. Сен Аллахты жакшы көрсөң, Аллах да сени жакшы көрөт уулум. Сен абдан жакшы көрөм мен. Сени бийиктиктерден көргүм келет. Жаныңды бакпай, элиңди баккан эр азамат болгон десем баламда. Албетте апа деп, биз үйдө деле артист болуп калганбыз да. Албетте апа деп, ушундай сүйкүмдүү болуп эркелешебиз. Ошо айтып аткан балабыз 5 жаштагы бала, Баяман концертибизде
аябай элдин баарын таң калтырды. Анан Нуржамал биз репетицияга алып келиш керек болуп калды. Ооруп аткан, грипп болуп ооруп аткан жерден такси менен алдырдык. Барып эле ойготсо, эмне 25 болуп калды дейт экен да. Концерттин бергени 30-уна жылган да концерттен. Апа эмне 30 болуп калдыбы бүгүн деп чочуп экен да. Ошондой азыр балдарыбыз да көндү. Репетиция деген күнү даяр турушат. Көндү. Ошо айта кетейин, ошо баягы бул жерде ошо 5 жаштан 65 жашка чейин деп атканыбыздын себеби дагы бул Бактыгүл. Бактыгүл айым ушунчалык кеңир да, жүрөгү кеңир. Биз ар тараптуу сөздөрдү сүйлөйбүз, ар кандай кылык көргөзөбүз. Вот ошонун баардыгына чыдайт да. Вот ошон үчүн менин балдарым да Бактыгүл эже чакырдуу барабызбы, даярбыз. Анча подаркалар берилет да балдарыма. Вот ошо подарканы эстегенде балдарым дайын болот да. Вот ошо балдарга да стимул берип атат да. Бул театрыбызчы. Вот Бактыгүл иши балдарды чыгарып, мактап, жакшы жактарын айтып, ушундай бул жерде көп нерсе бар да. Ошол нерселердин баардыгына ошо Бактыгүл себеп болуп, баардыгыбыз акырындан өсүп өнүгүп келатабыз деп ойлойм. Аябай жакшы. Мына урматтуу мекендештер, хозяйка деп карайбыз. Бүгүн аябай мага деле жагымдуу болдуңуздар. Мен мекендештерибизге бир кабыл тилектер бар экен, мекендештерибиз жазган. Ага чейинки дагы бир ошо концерт тууралуу дагы бир кайталап өтөйүн. Сиздер урматтуу мекендештер, бүгүнкү биздин конокторубуз Мурас Этно театрынан жамаат отурат. Супар онлайн радиосунда, Супар каналында, Москва шаарында башка мекендештерибизге айтып өтөйүн, башка өлкөлөрдөн көрүп турган сиздерди. Себеби бул жерде мен өзүм бул жерден байкап отурган адамдарыбыздын арасында Франциядан мекендештерибиз бар, Италиядан жана Байгулда Сарнобоев агайыбыздын кызы Гүлсана эжеке да көрүп отурат сиздерди. Америкадан көрүп отурушат, Кореядан көрүп отурушат. Андыктан жалпы башка өлкөлөрдө көрүп отурган мекендештерибизге Москвадан Мурас театрынан, Мурас Этно театрынан салам жолдоп атышат сиздерге. 1 март күнү Волгоградский метросунда Сибирский проезд 2-дон 5 строенияда стимул маданий борборунда өтүчү концертине чакырабыз. Саат 2-де болот концерт. Билеттер аз калууда экен. Өздөрү жантан бери айтып отурушат. Биз деле билет сураса аз калды деп отурушат. 300 рубльдан экен. Андыктан шашылыңыздар, эртелетип билетти алып койсоңуздар өзүңүздөргө деле жакшы. Бул 300 рубль деген билинбеген эле акча. Негизинен колдоо иретинде барып койсоңуздар аябай жакшы эс алып, жакшы маанай алып келесиздер. Хозяйканы көрүп келесиздер. Андыктан биз сиздерди Мурас Этно театрынын концертине күтөбүз. Билеттер боюнча менин төмөндө телефон, WhatsApp номерлерди окуйун, ошоларды жазып алып туруп, жазсаңыздар, бүгүнкү биздин конокторубуздун WhatsApp номерлерин берип атам. 8926 204 0073 же 8967 045 42 72 же 8977 805 21 97 номерлерине WhatsApp'тан жазсаңыздар, бүгүнкү биздин конокторубуздун түз өздөрүнүн телефондорун, байланыш телефондорун, то есть WhatsApp номерлерин берип атам. Билет боюнча же талантым бар эле деген мекендештерибиз болсо, сөзсүз түрдө кайрылыңыздар. Бизде мекендештерибиз жазып аткан кабыл тилектер бар экен, окуп өтөйүн. Жамила Нишанбаева биздин активдүү биздин театрда болгон. Салам. Ийгилик каалайм барыңыздарга дейт. Ыраазычылык билдиребиз. Албетте бизди көрүп отурган мекендештер. Назир Ахматов деген бир мекендешибиз, агабыз Франциядан салам жолдоп атат сиздерге. Саламатсыздар. Ыраазычылык билдиребиз. Биз менен чогуу болуңуздар, көрүп отуруңуздар. Бул жерде Жанна Айбашева деген мекендешибиз жазыптыр. Бакуле эжеке, успехов и процветания вашему театру дейт. Ыраазычылык билдиребиз. Анан бул жерде мекендештерибиз жазган кээ бир жана комментарийлер окулбай калат, өтүп кеткен учур болчу. Мен окуйын азыр бул жерден. Улара Эргешбаева деген эжекебиз бар, билесиздер. Салам алейкум Супра каналы. Таланттуу мекендештерди бөтөн эл, бөтөн жерде колдоп, элге таанытып жаткандарга, эжелердин баштаган ишине
чыгармачылык ийгилик деген каалап Рахмат. ыраазычылык билдиребиз буларга. Рахмат. Мына бизди көрүп турган мекендеш, Кувейттин элчилигинен да көрүп турушат экен сиздерди. Буюрса, мына мен эмне үчүн булардын баарын айтып отурам? Сиздер бир эле Москвада эмес. Башка буюрса келечегиңиздер кең болсо, башка өлкөлөргө дагы барып, башка өлкөлөрдөгү мекендештерибизди дагы жагымдуу маанай тартуулап, ал жактагы таланттуу мекендештерибизди дагы өзүңүздөргө кошуп, гастролдоп чыгам деген буюрса ниеттериңиздер, пландарыңыздар да бардыр. Мен сурайын дегеним ушул дагы бир ушундайдыр кызыктуу суроо болуп атат да. Сиздер Москвада өз эмне жумуш кыласыздар? Баары бириңиздерге сөз берейинчи. Сиз эмне жумуш кыласыз, сиз эмне жумуш кыласыз? Жумай мырза, сиз эмне жумуш кыласыз? Сизде эми элдер ойлошот да, булар таланттуулар кечкене ушу репетиция кылып коюп, концерт коюп эле жүрүшөт деген ойдо калышат. Балким сиздердин дагы өзүңүздөрдүн тирилик бар, үйүңүздөрдө хозяйкалар бар. Бар. Сиз башка. Мен типографияда иштейм өзүм. Кичинекей типографияда. Качан келдиңиз эле Москвага? Мен Кандай? келгениме 10 жылдан өттү. Өзү келгенде эле ушу типографияга кабылгам. Типографияда ушу басмаканада иштегениме 7-8 жыл болду. Типографияда иштейбиз. Үй бүлөм менен бул жерде 2 кызым бар, жубайым бар дегендей. Ошо бош убактыда ушинтип баягы театр иши кыйын экен, действительно. Чуркайбыз аяк бияка иштен, жумуштан кийин чогула коюп дегендей. Үлгүргөнгө аракет кылып атабыз. Себеби бул элге кичине болсо дагы эргүү тартуулап, жан дүйнөсүнө кичине болсо дагы жумуштан кийин эме жетсин деп аракет кылып атабыз. Жакшы, үй бүлөңүз менен бул жактасыз. Үй бүлөм менен бул жерде. Жакшы, сизчи бактылуу келишкен мен дагы айтып өтөйүн. Бизде ошо таланттуу эжелердин бири ыр жазып, ошо ырлардын ыр китебини чыгарганда, чыгармачылык кечеси болгон учурларда биз өзүбүз Кара каналы же жеке мен өзүм операторлук кызматта болгон учурларым көп болуп жүрөт. Мына эмесе бактылуу эжеге сөз эле. Мен 2008-жылы келгем Москва шаарына. Анда дагы бул турмуштук себептер менен болгон. Анан мен 3 балам бар, 2 уул 1 кызым бар. Баардыгы ушул Москва шаарында жогорку билим алышты. Ошолордун балдарымды таштап кете албай, биз ушул жерде жашап калдык. Балдарым көрүсө баары жогорку окуу жайларды бүттү. Эң кичинекей балам ошо 1 жума болду, диплом алгандан бери өзүм бир жеңилдешип эле жыргагандай болуп калдым. Диплом алышты, үчөө тең жогорку билимди ушул Москва шаарынан алды. Ошолорду артынан жүрүп, ошол жогорку билим алсын, эл көрсүн, жер көрсүн, тарбия алсын деп жүрүп, мен дагы ушул гражданство алып анан жайгашып калдым. Буюрса өзүбүздүн мекенге, өзүбүздүн жерге, элге кетем деген ой бар. Кайтабыз, буюрса убакыт келет учуру. Анан мен жумушум Москвага келгенден баштап ал жашырыштын кереги жок, элдин баары эле билет. Абдан кыйын болгон биздин учурда. Азыр келген жаштарыбыз жыргалга келип атат. Азыр таможный союз деген өтө жакшы жол түзүлүп, жол ачылып, жаштарыбыз бир райга келди десек болот да. Абдан эгер Москва адамды тарбиялап өнүктүрүп байтам деген жагына дагы өтө чоң бир жол ачылып атат. Акылды тапканда жаштарыбызга. Ошол балдарымды жогорку билимди кылам деп 2-3 жерде иштедим. Биринчи страховой компания Россия деп ошол жерде офисте иштеп жүрдүм. Биринчи уборкада эле иштедим, андан кийин администратор болуп иштеп жүрдүм. Азыркы учурда Россиянын министерство региональной федерации России государственный главуправасында иштейм. Эмне жумуш кыласыз ал жерде? Ал жерде постто турам күндүзү, дежурство деп коет.
ошол пропуск жагында. А кечкисин дагы ушу бизде билесиздер подработка деген престижный сөз бар. Подработкалар бар. Ошол эки жакка жетишиштейм. Анткени балдардын жогорку билимдүү болушум керек деген үмүт чоң. Экинчиден мен чыгармачылык жагына өтө акча керек. Абдан чоң акча керек. Ошон үчүн мен чыгармачылыгымды, жумушту 3-4 жакка жетишишке аракет кылыш деп жүрүп. Буюрса эмгегимдин арты жакшылык. Мен театрды түзүп көп жакшы адамдарды таптым, бир туугандарды таптым. Театрдагы бүт катышуучу мүчөлөрүмдү өзүм бир тууганымды сагынгандай сагынам. Жаш балдарыбызды өзүм балдарымды сагынгандай сагынам да. Ошол буюрса мен өзүм кесибим боюнча бухгалтермын. Көп суроолор болот. Бул өзү кайсыл кесиптин ээси экен деп. Негизи жаштыгымдагы максатым актриса болуш болгон. Турмушка байланыштуу бухгалтер болуп, жогорку билим алганда мен ошо бухгалтердик жактан алып калдым енді. Өзүм иштедим бухгалтер болуп деле, өзүм кесибим мен 14 жыл эмгектендим. Азыр шартка жараша башка жумуштарды кылып жүрөм. Ошол кыскача негизи жакшы. Сиз да жогорку билимдүүсүзбү? Жогорку эле билимдүүбүз. Анан дагы бир кошумчалап кете турган нерсе, мен ыр жаатында ошол иштек талантты чыгарыш керек. Аны ар кандай бизде сөз көп болот да. Ал сөзгө маани бербеш керек. Ошака көңүл бөлбөш керек. Өдөлөм деген адам мындай алдыңкы адамдын артында сөзсүз ушак болот да. Мен өзүмдү мындай ачуу калтырып же ушак калтыргым келбейт. Мен ыр жазганга абдан кызыгам. Китептерим буюрса чыккан. Дагы чат жакында жарык көрө турган даярып турат. Буюрса жакында экинчи китебим ачылышы болот. Ошол чыгармачылыкта ыр жагынан да аркалап жүрөм. Мен кандай десем эми возраст деген кыргызча кандай эле? Жашыма карата. Жашыма карата бир ырдан кичине мындай алыстагандай болуп турам, бирок ырдаган, бийлеген, алып баруучулук жакты абдан жакшы көрөм. Алып барганга ошо алып баруучулук жакты, көбүнчө алып баруучулук жакты карап жүрөм азыр. Ыр окуган, поэзия жагын абдан жактырам. Ошол мен көп жактуу талант десеңиздер деле болот деп койбойм. Эми өзүмдүн ичимде болгон нерсени мындай чыгара албагандан кийин мен ушу таланттууларды алып чыкканга шарт түзөйм деген үмүттө театрда иштеп калдым. Бирок азыр ушу театрдык жакка студент болгону турам. Кошумча театрдык жакты да окуп бүтөйүн деп максатым ошол азыр. Андан Нуржамал эже, сиз видео хозяйкасыз. Кеч керек. Тамашалашып Ооба. Эми бул Москвадагы баштаган тарыхыбызды кыскача айтып өтсөм. Мен 2004-жылы Бишкектен Ишеналык Арабаев атындагы институтту бүтүп, колума дипломду алып туруп эле сактап, жакшылап орап туруп эле сандыкка салып, анан келе ЖД вокзалга келип коюп отургам. Ошондон бери диплом турат үйдө. 2 дипломдун ээсимин. Бул жака келип, жана Бактыгүл айткандай, азыр чын эле азыр 5 десек болот. Аябай биз келген мезгилде өтө оор болчу. Милициялар абдан кубалачу, хозяйкалар үйдөн кубалайт, көчөдөн милиция кубалайт, жумуштан директорлор, администраторлор кубалачу. Мындай көп учурлар өттү, кыйынчылык күндөр абдан өттү. Мен кээ бирде айтып калам, баягы ыр жазуу жаатында дагы жүргөндөн кийин ушул современный үркүн деп бир чыгарма жазып чыгабыз деген ушундай менин ниетим бар да. Биз мындай бир жагынан караганда ошол үркүн эле болдук да. Просто азыр биз жөө келбей, жана пешком келбей, транспорт менен келдик. Вот ошол эле айырмабыз болду. 2004-жылдары аябай кыйын болчу. Эми ошол кыйынчылыкка да чыдап, баягы кыргыз эл кыйын элбиз го. Вот ошол жолдорду басып өттүр. Жанагы Жумабай мырзанын калемине таандык тагдыр сыноосундагы каарман болгонубуз ошондо. Балдарыбыз калып, ата-энелер биякта калып, оор күндөрдү өткөздүк. Эми ошонун бардыгын
Кудайым колдоп азыр соңку учурга жеттик. Бул дагы көп эмгекти, көп жаштыкты, көп энергияны, ден соолукту алды. Аябай эле алып, Москва эч качан акчаны жөн бербейт. Ооба. Ден соолугунду алып, анан берет да. Вот ошол күндөрдөн өттүк, Кудайга шүгүр, мына азыр эми чоң залдарда концерт койгонго жетишип калдык. Кудай буйрса, азыр ошол азыркы учурда мен жолдошум Кушубак негизги казына ошондо бизди каржылап аткан. Мен өзүм жанагы Москвада сөздөрдү подработка бар, дагы башка тармактарда бармын. Улуу кызым иштеп калды, Айдай Анжелика сабакта, 5-класста, Баяман подготовительныйга барып атат. Ошолордун баардыгына жетишип атам. Көпчүлүк учурда сурашат, мынча убакытты, мынча энергияны каяктан аласың, кантип жетишесиң деп. Эми биринчиден ушу талаада жүргөндөн кийин баягы айтат го мусапыр деп. Вот ошондой болгондон кийин бул жакта ушу биринчиден бизден Москвада ушундай жоопкерчилик аябай күчтүү. Ушундай трезвый жүрөбүз да. Кыргызстанга барганда өзүбүздү аябай бош сезебиз. Биякта андай эмес, көзүңдү ачасың, кайра көзүңдү жумганга чейин бизде тыным жок. Балдарыбызды жайгаштырабыз, жолдошубузду жумушка жөнөтөбүз, тамак аш баардык жагына жетишип атабыз. Жана Москвада түптөлгөн кыргыз биримдигине да барганга жетишебиз. Алдакча дагы чоң иш-чаралар болот. Президенттер келген, министрлер келген иш-чаралар болуп атат. Ал жакка дагы ушу чыгармачылык жаатында жетишип атабыз. Аялдар комитети бар бул жакта, ал жакта дагы Жамал Сабаевалар жетектеген буюмдар бар. Ал жакта дагы бул жактагы аялдардын суроо талаптарына жооптор, же болбосо кандайдыр бир кечелер, же бир аялдарды кандайдыр проблемалардан алып чыга турган абдан маанилүү иш-чаралар көп. Вот ошол жактарга да жетишебиз. Балдарымдын сабагына, бактуу түптөгөн театрга, ар кандай жактарга жетишип атабыз. Аракет кылып атабыз. Колдон келишинче ушинтип жүрөбүз, аракет кылып. Жакшы. Мен бул жерде мекендештерибиз жазып аткан, бизди көрүп турган мекендештер силерге салам жолдоп турушат, ийгилик каалап турушат. Мен окуп берейин. Бул жерде биздин мекендештерибиздин арасынан Адилет деген бир жерде тамада болуп жүргөн Москвада бир айкөз бар эле, Ибраимов. Азаматсыңар, ийгилик каалайм дептир. Рахмат. Россомедарды деген бир фотограф биздин жигитибиз бар. Оштон катта салам дейт. Ошко салам. Андан жана мен айтып өткөн Францияда көрүп турган Азир Ахматов деген агабыз азаматсыңар мажы карындашым деп салам жолдоп лайк басаттыр. Бизге рахмат ыраазычылык билдиребиз. Бакытбек Жаманбаев салам жолдоп атат сиздерге. Салам. Россомедарды Айгут Шарабидзинов салам жолдоп атат сиздерге. Ийгилик деп лайктарды басып отурушат. Урматтуу мекендештер, ушунуңуздардан жазбаңыздар. Ар дайым ушу жакшылыкта кызмат кылган ар бир мекендешибиздин, чет жакта жүргөн мекендештерибиздин жакшылыктарын, ийгиликтерин, жетишкендиктерин эфир аркылуу түз эфирден бергенге аракет кылып келатабыз. Учурда сиздер түз эфирде Супара онлайн радиосунда, Супара каналында Москвада түптөлгөн Мурас этнотеатрынын жамааты бизде конокто отурат. Мен дагы бир жолу айта кетейин, тааныштырып өтө берейин. Анан кийинки эфирге кошулуп калгандар кимдер деп билсин. Кимдер деп сүйлөп отурат. Мурас этнотеатрынын негиздөөчүсү жана жетекчиси Омар Алиева Бактыгүл эжекебиз, актрисасы Айдарова Нуржамал эжекебиз, сценаристи Курбаналиев Жумабай мырза бүгүн бизде ошо 1 сааттан ашып кеттик. Биз 1 саат эфир курчубуз негизи. Эфир кызыктуу болгонуна байланыштуу кээде ушинтип эфирибиз узарып кетет. Силерге ушу эркин микрофон берүүдөн алдын мен дагы бир мекендештерибизге айта турган бул жерде рекламалар, жарыяларды айтып өтөйүн. Анан сиздерге эркин микрофон эфирди жыйынтыктасак анан. Урматтуу мекендештер, бизде Инстаграмдан, Фейсбуктан, Одноклассникиден
YouTube каналыбыздан көрүп турган мекендештер. Сиздерди Москвадагы мекендештерибиз өзгөчө 1 март күнү Волгоградский метросунда жайгашкан Сибирский проезд 2 дом, строение 5-те жайгашкан Стимул Маданий борборунда саат 2-де Мурас этно театрынын 2 тилек, 2 талант, 1 тилек аттуу ушундай чоң концерт болот экен. Ошо чакырабыз. Билеттин баасы 300 рубльдан саат 2-де сиздерди мына бүгүнкү жамаат өздөрүнүн жакшы бир маанайлары менен сиздерди күтүп алып, жакшы руханий азыктар туулаганы турат. Андыктан сиздерди 1 мартта концертке келишиңиздерди ошол жерден күтүп алабыз. Ошондой эле эгер билеттер боюнча суроолор пайда болсо, мен дагы да кайталап өтөйүн. Эфирден кийин балким көргөн мекендештерибиз болсо, түз эле сиздердин телефондорго байланышканга мүмкүнчүлүк болсун. 8926 204 0073 8967 045 42 72 8977 805 21 97 номерине WhatsApp'tan жазсаңыздар. Бүгүнкү биздин конокторубуздун WhatsApp номерлерин берип атам. Билеттер болсо же таланттуулар кошулгусу келгендер болсо, түз эле ушул азыркы айткан номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Андыктан биз эфирди жыйынтыктай турган мезгил жакындап калды. Биз дагы да болсо сиздерден келип аткан кабыл тилектерди, сунуштарды, суроолорду, куттуктоолорду дагы да күтө бермекчибиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Анда эмесе эфирдин алдында, ушул жыйынтыктар алдында сиздерге үчөөңүзгө тең эркин микрофон берейин. Өзүңүздөр каалаган сөздөрдү айтып, мекендештерге, балким ата энеңиздерге салам жолдоштор, балким мекендештерге дагы бир айта турган сөзүңүздөр бардыр. Анда эмесе Бактыгүл сизден баштасак. Рахмат чоң. Мен жалпы ушул бизди көрүп аткан мекендештерге рахмат айтам. Жалпы мекендештерге ийгилик каалайм. Кайсы жерде болсок дагы кыргыз кыран элбиз, дайыма ким кандай иш-чара өткөрсө колдогонго, кубаттаганга дайым даяр бололук, баарыбыз биримдикте бололук, ынтымакта бололук. Ушул ким кайсы жерде болсо дагы дүйнөнүн 4 бурчун карасаң дагы биздин кыргызстандыктар, кыргызыбыз кезигет. Ошол кыргыз адай чыдамкай, таланттуу эл экенбиз. Ошол биздин талантыбызга талант кошкон ошо кыргыз мырзаларыбыз, кыргыз кыздарыбыз көбөйсүн. Биз сыймыктаналы, ошол таттуу бүдөй актрисаларыбыз чыксын биздин театрдан. Биз буюрса келечектеги ой максатыбыз ошол биз жетпей калган ийгиликтерге, биз жетпей калган каалоо максаттарыбызга ошол биздин жаштарыбызды алып чыгуу биздин негизги театрыбыздын негизги максатыбыз. Ошол ким каалап актриса болом же актер болот элем, аткарчу чеберчилиги болсо, кызыгуусу болсо, биздин театрдын эшиги дайым ачык. Келиңиздер, биз сиздерди күтөбүз. Бизде бөлүп жаруу деген жок, жашы чектелбейт, дайым күтөбүз. Жалпы мекендештерге, жалпы кыргызстандыктарга, жалпы кыргыз элине салам жолдойм. Бар болуңуздар дайыма. Баарыбыз тынчтыкта, жакшылыкта, кыргыз элибизде, кыргызстаныбызда бирге бололук. Рахмат. Мен бул жерде мекендештерге жазып аткан каалоо тилектерди айтып өтпөсөм, урушам деп. Бул жерде бизге ушу каалоо тилек жазып аткан урматтуу мекендештер, бизде түз эфир баягы совместный просмотр дегендер бар да. Ошол жерден балким сиздердин каалоо тилектерди окуп кое калган болсом, кап этпестер, кечиримдүү болуңуздар дейт. Бул жерден Нуржамал Маккамбаева деген биздин кызыбыз бар. Саламатсызбы Мадина эже дейт. Ырлары көңүлгө толгон мыкты ырлардын автору Жумабай мырзага чыгармачылык ийгилик каалайм. Өтүп кеткен 23 февраль майрамыңыз менен деп Аккыядан карындашыңыз деп сизге жакшы салам жолдоп турат, куттуктап турат сизди. Бати дейт Facebook баракчасынан. Бактыгүл эже, Жумабай эке, Нуржамал эже ийгилик сиздерге, сиздер менен сыймыктанабыз дейт. Ийгилик каалайбыз албетте. Нургүл Эсеналиева деген дагы биздин бир Facebook колдонуучу
айыбыбыз жазаптыр. Супара каналына ийгиликтер болсун деп. Рахмат Нургүл айым, сизге дагы. Бул жерде жана Жамиля кызыбыздын кабыл тилегин жазганда балким Жамиля айым көрбөй калгандыр, укпай калгандыр. Айжана биздин саламды айтып кой. Бирок айткан болчу. Жамиля айтты. Уктуп, Саламы рахмат. кайра саламды Рахмат. өттүр. Анда эмесе Нуржамал эжеке сизге берсек, эрке микрофонду анан эфирде дагы улантабыз. Урматтуу мекендештер, кабыл тилегиңиздер дагы да болсо жаза бериңиздер. Биз сол күтөбүз. Мен биринчиден сиздерди жалпы жамаатыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Рахмат. Экинчиден ушу жалпы эле кыргыз элим, Кыргызстаным кайсы жерде болсо дагы ушу кыргыз экенибизди, кыргыз улут экенибизди билдирип, дайыма ушундай ынтымактуу болуп, патриоттук сезимде жүрөлү. Жана менин Кыргызстанда жашаган, Кыргызстанда эки шаарым бар. Мен үчүн бири Өзгөн шаары, апакем турат. Салам апа, мен сизди сагындым. Экинчи апам Каракулча шаарында турат. Сизге дагы салам, келе жаткан 8 мартыңыздар менен мен сиздерди сагындым. Жалпы эле бир туугандарым, тууган урук, эл журтум, досторум, баарыңыздарга ысык салам, баарыңыздарды сагындык. Менин сунушум, кеңешим десем болот, кайрылуум десем болот. Ар бир кыргыз ата-эне, ар бир кыргыз баласы, кыргыз кызы ата-энеси менен, үй бүлөсү менен бирге болууга укуктуу. Мен ушуну кайрылуу жасайм. Урматтуу ата-энелер, балдарыңыздарды колуңуздарга алыңыздар. Же Кыргызстанда, же Москва шаарында, кайсы жерде болсо дагы бирге чогуу жашашыңыздарды мен каалайт элем. Себеби биздин башыбыздан өттү. Ой, Москвага алып барсак кантип жашайбыз, жетишпестик болот деген биз туура эмес, ушундай кабыл алуу менен жүргөн экенбиз. Бул бизге берекени, бардык нерсени жаратканын берет экен. Аллахым бизге берип, мына 3 бала менен келип деле зарыкпай эле жашнакай жашап атабыз. Баарыңыздарга кайрылып кетер элем, үй бүлөңүздөрдү, балдарыңыздардын тарбиясын, сагынычын ушундай бир эркелетип чогуу жүрүшүңүздөрдү мен каалайт элем. Мен сиздерди ушуга чакырат элем. Бардык кыргыз баласы, кыргыз кызы ата-энеси менен кучакташып бирге өмүр сүрсө деген тилегим бар менин. Бар болуңуздар. Жакшы. Мына урматтуу мекендештер, Нуржамал эженин кайрылуусун өзүңүздөр угуп отурасыздар, көрүп отурасыздар. Албетте, ар бир үй бүлө мүчөсү толук болгону жакшы. Анткени толук болгондо, толук кандуу болгондо бактылуу болуп алышат. Сагыныч менен жашап, кусалык менен жашап, ооруп калган учурлары бар баланын, же ата-энелердин да. Ошон үчүн айтканыңыз туура, биз да кошулабыз мекендештерибизге, биз да сиздин оюңузга кошулуп, ушул Нуржамал эже айткан пикирди, сунушту колдойбуз албетте. Анан бул жерде бизге ошо жазган кабыл тилек бар экен дагы бир. Мен окуп өтөйүн. Жамиля Нишанбаева айып жазып турат дагы. Жомобай Курбаналиев мырзага чоң ийгиликтер каалап кетем. Рахмат. Анда биз ошол жакшы куттуктоонун, жакшы кабыл тилектин артынан сизге сөз берсек. Урматтуу мекендештер, бардыгыңыздарга чоң рахмат. Ушинтип колдоп, кабыл тилектерди айтып атасыздар. Багы жакшы тилек, жарым ырыс дейт. Ушу айтылган тилегиңиздер кабыл болсун. Алыс жерде жүргөн мекендештерге, бардыгыңыздарга мекенибизге кайтып кетишти насип этсин, ийгиликтерди багындырып, анан ушу мекенибиз өнүксө дейм, ушу менин оюм, кабыл тилегим, ушу мекенибиз өнүгүп, Америка, Дубай болбосо дагы өнүгүп, өзүнүн элине жумуш таап берип, бардык адам, бардык үй бүлөсү менен, ата-энеси менен Айжа айткандай туура айтат. Бардыгыбыз сагындык, ата мекенине кайтсак деген тилектер бар. Ушу мекенибизде тынччылык болсун, бейкутчулук болсун, өнүгүп өссүн, ушу только жакшылыктар гана болсун деп ойлойм, токчулуктар. Ушу бардыгыңыздарга салам. Аябай жакшы. Сиздерге да рахмат, ушунча эл менен байланыштырып, элге таланттарды, немелерди жеткирип, бул элге көпөр болуп берип атасыздар. Бул чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат.
студиябызда бир ата-энебизди ата-энелер тууралуу сөз болуп калган айын бир куплет апакем деген ыр менен жакпайлыбы кандай Мен дейсиз? азыр бир кабыл тилектерди, то есть бул жерде обращениени айтып өтөйүн. Анан эфирде жыйынтыктар алдында силерге ошо бир эмени берсем, ушул сиздер айткан ыр менен эфирибизди жыйынтыктасак. Урматтуу мекендештер, мына сиздер менен 1 сааттан ашык бүгүн бизде конокто Москвада төптөлгөн, ушу Москвада көрүп отурасыздар, Мурас этно театрынын жамааты негиздөөчүсү жана жетекчиси Омаралиева Бактыгүл эжеке, актрисасы Айдарова Нуржамал эжеке жана Курбаналиев Жумабай сценарист мырзабыз бүгүн бизде конокто болду. Эгерде жана биз 1 саат ашык бою сиздер менен сөз кылган бүгүнкү биздин конокторубуз айтып аткан концертке келем десеңиздер, концертке билет барбы деп балким кайрылып калам десеңиздер, биз телефон номерлерди кайталап өтөйүн. 8926-204-0073, 8967-045-42-42-72 жана ошондой эле 8977-805-2197 номерлерде WhatsApp аркылуу жазсаңыздар, бүгүнкү биздин конокторубуздун номерлерин берип өттүм. Андыктан 1 март күнү саат 2-де Волгоградский метросунда, Волгоградский проспект метросунда, Сибирский проезд, дом 2, строение 5-те, Стимул маданий борборунда сиздерди концерттен жолугушууну күтүп калабыз. Андыктан сиздер менен кайрадан ушул 1 мартта концертте көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар демекчибиз. Андыктан биз менен ар дайым чоң болуңуздар. Дагы да болсо сиздерди Супара онлайн радиосуна, Супара каналында жаңы коноктор менен түз эфирде боло бермекчибиз. Калуу тилектер болсо дагы да күтөбүз. Ар дайым тынчтык, аманчылыкта, ийгиликтерди каалап, тынчтык, аманчылыкта кайрадан жолугушканга чейин саламатта туруңуздар. Анда эмесе биз эфирде жыйынтыктар алдында бүгүнкү биздин конокторубуздун дагы жолу эфирибизге куш келипсиздер демекчибиз. Дагы сиздер айткан жанагы сагынычтуу ырыңыздарды ырдап берсеңиздер, анан эфирде жыйынтыктасак. Жакында ошол азыр бизге калуу тилек туткан Жамиля Нишанбаева кызыбыз эне аман, бала аман, эл аман деген бир кечесин өткөрдү. Биз колдоп бардык. Ошо энелер аман болсун. Эне бала үчүн эң бакыт, жалпы эле үй бүлө үчүн бакыт. Ошо Алтын апа деген алыста жүрүп сагындык чынында апаларыбызды. Алтын апанын бир куплети Атыңдан кагылайын алтын апа, алыста жүргөнүмө сана тартпа. Максаты ар бир жаштын билим алуу, азыркы гүлдөп турган ушул чакта. Алтын апа, болбочу капа, кызың үчүн сана тартпа. Алтын апа. Апаларыбыз оорубасын, апаларыбыз аман болсун. Жалпы эле Кыргызстаныбызда жүргөн тууган урук, жалпы мекендештерибиз аман болсун. Мен бир нерсени унутпай калыптым, унута жазаптым. Бүгүнкү биздин ошо түз эфирибиздин спонсоруна Асма курулуш компаниясы бул Бишкек Ош шаарларында үйлөр салынып жатат. Эгерде бүгүнкү демөөрчүбүздүн үй алабыз деген мекендештерибиз болсо, кайрылсаңыздар болот, албетте. Өзүбүз биринчи менен. Андыктан биз менен чоң болуңуздар. Эфир аркылуу кайрадан саламат жолугушканга чейин саламатта туруңуздар, урматтуу мекендештер. Саламатта болуңуздар. Күтөбүз барыңыздарды. Концерттен жолугушабыз 1 март күнү. Кудай буйрса.